Москва районунда суугат каналдары дээрлик тазаланып бүтүп, дыйкандарга суугат суусун берүүгө даяр. Механикалык тазалоо жумуштары өз мөөнөтү менен аткарылды. Мамлекет тарабынан жетишерлик каражат каралып, мунун аркасында зарыл иштер бүткөрүлдү. Мамлекет тарабынан жалпы эле айыл чарбасында быйыл 2 жылдан бери жакшы көңүл бөлүнүп атат. Айрыкча мына суугат мезгилине чейинки каналдарды, райондар аралык каналдарды оңдоп тазалоодо дагы мамлекет тарабынан 13 миллион сом каналдардын иштөөсүнө, ал эми 25 миллион сом бул жанагы эки чоң БДР тазалоо иштери бүгүнкү күндө кызуу жүрүп жатат. Бул ошол дыйкандарга суугат мезгилинде сууну толук кандуу камсыз кылууга бир топ шарт түзүлөт. Сууга тоскоолдук жаратып келген бир нече чакырымга созулган район. Айыл аралык каналдар калыбына келтирилип, суу көлмөлөрү толтурулууда. Көлмөлөрдө жетиштүү деңгээлде суу топтолсо, дыйкандардын керектөөсүн камсыздоо ошончо жогору болору бышык. Буга катар айрым каналдар бетондолууда. 2023-төн вегетация бүтөрү менен эле ошо каналдардын баарын уже тегиз ремонттоо ишин жүргүзүп баштадык да. Андан тышкары ушу кышка чейин каналдардын баарын оңдоп, каса турган жерин баарын касып, оңдоп түзөө иштерин аябай мыкты кылдык десем жаңылбайм да. Бүгүнкү жылга 2024-кө планы коюлган. 1 километр 200 метр чоң каналы, анан 250 метри Муракей каналы. Мына бүгүнкү күндө өзүңүз көргөндөй, ушул жерде капиталдык оңдоо, бетондоо жумуштарын кылып атабыз. Акыркы күндөрдөгү аба райынын жагымдуу болушу менен райондун бардык айыл өкмөттөрүндө жазгы талаачылык жумуштарына керектүү делген жумуштар ирети менен жасалып жатат. Бул иштерге айыл эли Жапатырмак активдүү катышууда. Бүгүнкү жаз күч күрөш деген программабыз менен бизде өзүнчө демилге көтөрүп чыгып, президентибизден жана районубуздун акимибиздин Ниязбек Эгенкуловичтун программасын үгүт алдында алып, максатыбызды коюп, ошо жазгы талаа иштерине даярдык көрсөтүп, өзүбүздүн көрүп аткандай техникабыз бар. Элдин жардамы менен, ашар методдор менен бүгүнкү күнгө биз 6,5 километр арыктарды тазалап койдук. Быйыл кичине жаз кечирээк келгенине байланыштуу, бирөө ошо ички арыктарды тазалоо иштери жүрүп жатат. Ушундай арык ашарный метод мененчи. Ички арыктарды болсо биз ушундай элдин күчү менен ашардык түрдө болжол менен бир 300-400 метрдей болот. Ошону кол менен тазалап, ошо айылдын кары жашты жигиттер менен ошо иштерин жүргүзүп жатабыз. Быйыл райондо суугат иштерин жакшыртууга 30 миллион сом бөлүндү. Белгилей кетсек, Москва районунда жалпы 137 000 гектар айдоо аянты бар. Күмүшбек Куттубеков, Улук Азизбеков, УТРК Чүй.